بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабақ ұсынатабыз мұрдақы күнілер туралы өткен мәселе. Бұл Ибн Қайым аль-Жаузияның дағы айтылып кетем. Дәуа дава, дарт жана дава деген кітебінен. Андықтан жүректі бұл бошатып қоткен күнілер. Жүректі, жалғыздықты жүрек қап келет екен. Жана ал бір ғана адамдың жүрегін емес, ал ошол адамды башка адамдардан бөлүп кот экен күнөө. Адамдардан алыстатып кот экен. Андыктан көп күнөөкөрлөр жакшы адамдардан, пейили таза адамдардан алыстап, алардан алыс кетип калышы мүмкүн. Ошол үчүн жакшы менен жакшы биригет, жаман менен жаман биригет. Жакшы адамдарга жакшы адамдар кошулганды, алар менен чогуу жүргөндү каалайт. Анткени жакшы адамдардын берекеси бар дейт. Балким бир жакшы адам илимдүү, ал жакшы бир насааттар айтат. А бир жакшы адам жакшы бир иштерди жасайт. А бир жакшы адам жакшы иш жасабаса дагы бирөөнү жамандабайт. Ошол адам ошолор менен жүрүп жакшы нерселерди алат. Жок дегенде жакшы иш жасаган адамдын жанында отурса, бирок ал эмне жамандабайт. Гыйбат, ушак айтпайт. Жок дегенде ошол адамда эмне күнөөдөн, жаман күнөөдөн, гыйбат, ушак жамандагандан алыс болгон бир жакшы сыпатты пайда табат. Андыктан көрүңүздөр, жакшы адамдардан баардык нерселерди алсак болот. Ал эми жаман адамдан бүт нерселерди жугузабыз. Ошон үчүн биз этият болуш керекпиз. Жаман адам менен бирикпеш керекпиз. Алар менен чогуу отурбаш керекпиз. Алар жамандыгын үйрөтүп койсо, билип билбей ошол нерсени айтып баштайт. Өтө зээндүү бир жакшы бир жигит бар эле. Ушундай жалган айтпаган, чындыкты сүйлөгөн, анан кийин көлгө барып эс алып келдим дейт. Ошол бир-эки бала менен бир батирде чогуу жашап калдым дейт. 3-4 күн дейт. Анан кийин экөө тең дейт. Алар туруп эле алдап коет экен дейт. Алдаганда дагы ишендирип алдайт экен дейт. Анткени мен алардын сүйлөгөндөрүн, эмелерин байкадым дейт. Анан кийин дейт, мен үйгө келдим дейт. Үйгө келип эле бир-эки сөз сүйлөсө дейт, туугандар, мен да алдап баштасам болобу дейт. Атайлаган жокмун дейт. Оозуман чыгып баштады жанакы сөздөрдү алдаган. Анан кийин мечитке барып, имамга айтып, ал мага дуа кылып дейт. Анан ошондой сөз айтты дейт. Жамандар менен 3-4 күн жүрүп алып, сен аферисттердей түз эле алдаган абалга түшүп калыптырсың дейт. Эми 3-4 ай жүргөндөр кандай болот анда алар менен? 3-4 жыл жүргөндөр чанда. Келиңиздер, жамандан, алдагандардан этияттайлык. Жана ошондой эле күнөөлөр дейт, биздин балдарыбыздын кулк мүнөзүн, биздин жубайыбыздын же унаабыздын бузулушуна күнөөлөр таасир берет экен. Мынакей кээ бир мурдакы дили таза, алар таква адамдар мындай да айткан экен. Мен качан гана Аллахка күнөө кылганда дейт, күнөө деген буларда жанакындай чоң күнөө айткан жок. Жанакындай майда чүйдө бир күнөөлөрдү кылып алганда. Ошол күнөөнү кылар мен дейт, менин унам дейт, мындайча айтканда алардын төөсү, алардын аты
кулк мүнөзүн өзгөргөнүн байкап баштайм дейт. Жана менин жубайымдын кулк мүнөзү да өзгөрүп баштайт дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Күнөө кылсаң дейт, сенин күнөөң өзүңө гана таасирин бербестен, сенин күнөөң тегерегинде жакындарыңа, жубайыңа, балдарыңа, керек болсо минип жүргөн унаңа да таасирин берет. Ошон үчүн кээ бир адамдар айтат, менин машинам кечке эле бузулат дейт. Оңдосом эле бузулат, оңдосом эле бузулат дейт. Бул дагы жоон айтып коелук. Бирөө дагы айтат, жапчаң эле машина алгам дейт. Масыл эмес. 2020 жылкы, 19 жылкы, 2015 жылкы машина алгам дейт. Дайым эле Дордой Моторстон же Кудай бергенден чыкпайм дейт. Эмне? Кеп запчастарда, кеп анда эмес, дайым эле бузула бергендик дейт. Бул күнөөлөрүнүн таасири. Аллах субхану ва тааля ушундай күнөө кылды, ошо күнөөсүнүн таасирин машинесин чыгарып койду. Анан кийин ошентип Аллах Таала ага ушундай жол менен кыйынчылыкты берип жатат. Ошондой эле бир жигит айтат, мен жубайым менен ошол кыжалат болуп урушуп кеттим дейт. Дайым урушаткам дейт. Эмне десе, мен ошол намаздарымды окубай баштадым дейт. Четинен таштап баштадым дейт. Көрсө ошо намаздарымды таштаган себептүү менин үйдөгү абалым уруш талаш менен болуп жаткан экен дейт. Туура анткени күнөөлөр адамга ушундай терс таасирин берет. Дагы бир нерсе, күнөө кылган адам дейт, жүрөгүндө караңгылыкты табат дейт. Зульма яжидуха фи калби хакыйкатан. Чындап эле табат. Кантип караңгылыкты өзү сезип жаткан болсо жашоосунда, кадимкидей эле жүрөгүндө ошол караңгылыкты табат дейт шейх. Андыктан келиңиздер, күнөөлөр, адашкандыктар булар адамдын жүрөгүн ээлеп басып алат экен. Анткени ар бир күнөө кылган сайын чогула берип, жүрөктү көр кылып коет. Жүрөккө мөр басылып калат. Анан кийин эч нерсени сезбей, эч нерсени билбей да калышы мүмкүн. Уялбай да калышы мүмкүн. Башында уктап калып, Кудайдан уялып, кечирим сурап жүргөн, кийин 1-2 жылдан калсаң, уктап калган ал үчүн туура эле нерсе, туура эле иш катары калыптангандай. Неге? Анткени күнөөлөр адамдын уяттуулугун дагы, Аллахтан болгон уяттуулугун дагы акырындан сыдырып жогото баштайт. Ошон үчүн жүрөк сезбей калат деген сөз маанисі, жүрөктө Аллах Таала жана пайгамбар эмне сыпаттар жакшы десе, ошол сыпаттар ал үчүн жакшы болбой калат экен. Эмне сыпаттарды Аллах жана элчиси жаман десе, ошол сыпаттар ал үчүн жаман болбой калат экен. Мына жүрөккө мөр басылган деген мааниси ошол. Намаз окубайсыңбы? Намаз окубаганды кандай жаман десең, имандуу адам чындап жаман сыпаттайт. Аузубилля, кантип намаз окубайт? А имансыз адам намаз окубай эле жүрсө болот дейт. Эмне эле намаз окуй эле деп атат дейт. Неге? Эки жүрөктүн эки башка абалы аркылы. Эки башка формат. Бирөө китайский, бирөө оригиналды. Ошол үчүн келиңиздер. Жашоодо бир нерсени алатканда оригиналды издейбиз дагы. Китайский дегенде качып кетебиз. Бирок жүрөктүн дагы оригиналын камтып алалык. Ал оригиналдуу жүрөк Аллахты көрүп турат деп, Аллахтан коркуп, күнөөлөрүн таштаган. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам хадиси. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, Жибрилдин хадиси деп коет. Бул Жибрил алейхиссалам киши сөйлөкөтүндө келген хадис. Ислам дегенде исламдын 5 түркүгүн айтат, Жибрил алейхиссалам. Иман деген имандын 6 түркүгүн айтат, 6 негизин айтат. Анан кийин ихсан дегенде
أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ошентип жооп берет Жибрил алейхиссалам. Аллах Таалага аны көрүп тургандай сыйынасың. Эгерде сен аны көрүп турбасаң, албетте биз көрбөйбүз. Аллах ал сени көрүп турат дейт. Сыйынуу ибадат. Эми караңыздар. Ибадат бул жерде Ибн Каййим аль-Жаузиядагы бул маселеге жакшы бир сөз айткан. Адамдын Аллах болгон сыйынуу деңгели сүйүп кылганы эң улуу деңгел экен. Анткени сыйынуу Аллахка эки түрдө болот экен. Биринчи түр бул сүйүп каалап, экинчи түр коркуп жактырбай. Мындайча айтканда мисал келтирелим. Бир адам намазды окуйт, сүйүп ошол намазды. Жактырып, ошону каалап, сааты менен күтүп турат. Пешимге канча калды, асырга канча калды, баамдат деп, ушундай сүйүнүп окуп турат. А бир адам бар, мусулман ал деле. Намаз окуш керек дейт, сүйбөйт. Коркконунан окуйт, Кудайдан. Кой, мен намаз окубасам, мен тозокко кирип калам. Анан кийин 1,5 ас калганда 1,5 болуп калды. 1,5 болуп калды, намаз окуйм эмес. 1,5 болуп калды, намазды ананыраак окуйм. Дагы убакыт бар. 4,5 чейин жетишсем болот. Деп жүрүп 2,5-3 окуйт. Же 4 окуйт. Бул адам дагы пенде, Кудайга сыйынган. Бирок бул Аллах Таала сыйынуу процесси ага сүйүп каалап эмес, коркуп араң окуйт. Кыжалат менен. Мына Ибн Каййим аль-Жаузия ошону айтты. Ихсан даражасы эки түргө бөлүнөт экен. Биринчи түрү бул сүйүү, экинчи түрү бул корку. Ошол үчүн пайгамбарыбыз айткан сөздүн мааниси ан та'будаллаха кааннака тара. Сен Аллахка сыйыныш керексиң, аны көрүп тургандай деген сөз мааниси. Сен Аллахка сыйыныш керексиң, сен аны сүйүп, сен аны каалагандай. Аллахты сүйүп, Аллахка сыйынууну ушунчалык каалап сыйынгандай деген маани экен. А экинчи даражасы ва ин лам такун тара фа иннаху ярак. Эгер сен аны көрбөсөң, Аллах сени көрүп турат. Бул коркуп болсо да сыйын. Сыйынганды жактырбасаң дагы өзүңө ошону бекем кармап, коркуп болсо да сыйын. Мынакей эки түр тең, алымдар айтты. Ошол эки түрдүн биринчи түрүндө сыйынсаң дагы, экинчи түрүндө сыйынсаң дагы бул ихсан даражасы экен. Караңыздарчы, Аллах Таала кандай бизге береке берди. Бирок ихсандын эң биринчи түркүгү, эң сонуну, эң мыктысы бул сүйүп каалап аткарган экен. Бирок мисал бир кыз хижаб ки деди, ал корккондон хижаб кийди. Бирок күзгө караган сайын, өзүнүн жүзүн көргөн сайын кыжалат болду. Бирок билип кой карындашым, сен Аллах Таала сени ихсан даражасына чыгарды. Жактырбасаң да өзүңдүн жүзүн көрүп алып туруп, эмне болуп калдым мен? Бирок Аллахтын парзын аткарып, Аллахтан корккон үчүн сен салым жатасың. Аллах Тааланын элчисинин хадисине дал келип жатат. Ва ин лам такун тара фа иннаху ярак. Сен көрбөсөң, мындайча айтканда, сен коркконуң үчүн салына бер, анткени Аллах сени көрүп турат. О бир тууганым, сакал койгондон, жүзүңдү көргөндө кыжалат болсоң, сүйүп кыла албасаң аны, жок дегенде Аллах мен көрүп турат го деп Аллахтын бир азабынан коркуп сакалды кой. Неге? Анткени сакалды кыргандар Аллах Таала аларды азапташы мүмкүн. Анткени бул чоң күнөө. Минел кабаир. Пайгамбар өмүрүндө бир да жолу сакалын кырган эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеге кирип баратканда, Фатхул Макканы төөнүн үстүндө өңөрүлүп кетип баратканда минип, сакалы эңкейгенде диндигине чейин, курсагына чейин жеткен дейт. Имам Абу Ханифа айтып жатат, сакалыңды жок дегенде, кабда
өзүңдүн колуң менен уштап алганда манжаларың менен ошол кабдатан ылдый болбосун, узун болсун деп атат биякта. Келиңиздер, күнөөлөр бизди балким тозокко сүйрөп кетиши мүмкүн. Анткени тозок күнөөлөрдү өзүнө жутат. Тозок эч качан такыбаларды, тазаларды жутпайт. Такыба тазаларды бейиш өзүнө киргизет. Бейиш ошолор үчүн жаралган. Тозок күнөөкөрлөр үчүн жаралган. Азыр өкөтөң бар. Өкөтөң бар. Өкөтөң даяр. Аллах Куранда айткандай, тозок мусулман эместерге, күнөөкөрлөр үчүн даярдалган. Уиддат лил кафирин. Ал эми бейишти уиддат лил муттакин. Бейишти таквалар үчүн даярдалган дейт. Элестет көрсөңүздөр. Бир адам үйлөндү, ага атасы айтып койду. Сага бир үйдү даярдап койдум. Даярдап койдум сөз мааниси эмне? Кириңде жашай бер. Бирок бир адам колго түштү. Ал жерде милиционер айтып жатат. Сага түрмө даярдалган. Даяр турат. Бул эмне? Бул жерде ага дагы капас күтүп турат деген сөз. Андыктан келиңиздер. Же биз ахиретте капаска түшөбүз, же бир түбөлүк жыргалчылык жашоого киребиз. Аллах субхана ва тааля бизди ошол тозокко жута турган күнөөлөрдөн улак кылсын. Туугандар, этияттайлык. Күнөө деген оюнчук эмес. Күнөө деген жөн нерсе эмес. Алар бизди бир гана саз кантип өзүнө батыргандай, күнөө бизди ошентип өзүнө киргизет. Жутуп кетет. Билбей калабыз кантип бейиштен арылып тозокко түшүп кеткенибизди. Аллах Тааладан корколук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.